2012-жылдан бери Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттар тарабынан балдар үйүнө калтырылып кеткен 41 бала өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык өткөн жылы төрөт үйүнө 4 ымыркай калтырылган. Алардын бирөө Кыргызстанга алып келинип, калган 3-өө Москвадагы балдар үйүндө тарбияланып жатат. Ошондой эле Орусиянын мыйзамдарына ылайык наристе төрөлүп балдар үйүнө жеткирилгенден 6 ай өткөндөн кийин автоматтык түрдө Орусиянын жарандыгы берилерин кошумчалашты. Кыргызстанда жыл башынан бери автоунаа оордоо боюнча 132 кылмыш иши катталган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүнөн маалымдагандай, 132 кылмыштын 106сынын бети ачылып, уурдалган унаалар ээлерине кайтарылды. Кылмышкерлер көбүнчө Daewoo, ВАЗ жана Honda үлгүсүндөгү унааларды айдап качышкан. Алар көбүнчө көчөлөрдө ээн жерлерге токтотуп койгон учурларда уурдалууда.